Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 4 апрель 2023 жыл. Мен Бишкек шаары Кызыл Аскерден сіздерге bir сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Үйүбүз туғандар Дордой Моторско жана Кудайберген базарына жакын болуп калат. Негизинен Кайназаров көчөсү менен кирсеңиздер ыңгайлуу. Бул жак менен деле кирсеңиздер болот, бирок көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз Дордой Моторсту жакшы билгенде байланыштуу. Ушул жактан ориентир берип аткан учурум. Сиздер ушул Дордой Моторстун жанындагы көчө менен түз эле түштүктү карай басып, катарда экинчи көчө Абдыраев көчөсүнөн сол тараптı карай бурулсаңыздар сатылуучу үйгө бара аласыздар. Абдыраев көчөсүндө жайгашкан. Же болбосо бир аз эле чыгышырактан Кайназаров көчөсү менен деле чыксаңыздар болот. Жана ошондой эле бул жерден шаардын бурч-бурчуна жүргөн маршруткалар бар туугандар. Дагы эмне маалымат? Мына ушундай туугандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өзүңүздөр комментарийге жазып жана күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөр, квартираларды көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Эң эле чыгыш чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле батыш чек арасы ушул забор бүткөн жерге чейин, жана алдында чоң навес, көчө тараптан көрүп дарбаза жана жолдор асфальт туугандар. Мынакей бул Абдыраев көчөсү. Абдыраев жана Кайназаров көчөсүнүн кесилишине сиздер ден себебинен чыгып келесиздер. Оң тарапка бурулсаңыздар катардагы эле экинчи үй бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үй болуп калат. Бир аз эле батышты карай бассаңыздар Дордой Моторс базары. Кудайберген базары деле анча деле алыс эмес туугандар. Тегеректе мектеп, садик бар экен. Бир эле эмес, 2-3 мектеп, садиктер бар экен туугандар. Эми үйдүн ички тарабына кирип, коросуна кирип калган маалыматтарды берейин. Природный газ, центральный канализация бар экен. Электр энергиясы 3 фазалуу туугандар. Электр энергиясы 3 фазалуу жана суу бар. Бул мынакей сатылуучу үйдүн коросунун көрүнүшү. Ал тарабында эмес, жана бул жакта 156 квадрат метр болгон чоң үйүбүз. Тышкы тараптан утеплять этилген туугандар. Тышкы тараптан утеплять этилген. Мынакей. Чек-араларын көрүп турасыздар, мынакей забор тегерентте. Жеринин аянты Кызыл китебинде 4 соток, фактически 5,5 сотоктай бар экен туугандар. Бул жакта баня. Бул үйүбүздүн батыш тарабынан көрүнүшү көрүп турасыздар, мондай чоң терезелер. Азыр чыгып банянын ички тарабын деле көргөзсөм, анан үйгө сиздер бул жактан деле жана бул эшиктен деле эки жактан кирип чыксаңыздар болот. Так. Бул үйдүн тышкы тарабындагы жатканы жана бул чыгыш чек арасы. Так, эми үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматты берейин туугандар. Такей бул негизи кирүүчү эшиги. Бул үйүбүздүн кире бериши туугандар. Түштүк тараптан чоң терезе, пол ламинат. Жана ушул жерден сол тарапка карай берсек, холл. Мынакей. Анан бөлмөлөр аралык эшиктер баары жыгачтан болгон эшиктер туугандар. Полдор деле союз учурундагы паркеттер экен. Мынакей. Так, андан ары мынакей бул холлдун көрүнүшү. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туугандар. Холлдун түштүк тарабынан терезе. Мынакей. Андан ары оң тараптан бир чекеден көргөзүп баштайын. Бул жакта бир спальный бөлмө. Потолок гипсокартон, түштүк тараптан пластик терезе туугандар мынакей. Андан ары түз эле өтсөк, бул жакта зал жайгашкан. Потолок натяжной, түндүк тараптан терезелер. Полдор бул жакта дагы паркет. Так, андан ары бул жакта мансартка чыгып кеткен тепкичтер туугандар. Жана ушулардын түбүндө биякта чакан кладовка жана мынакей ракайын орнотулуп суу чыгарылган жана кир жуугуч машине орнотулган жер туугандар бул жак.
Андан ары бул жакта кухня. Узун турасы 9,5-га 3,5 экен. Бул бөлмөнүн узун турасын айткан себеби туугандар бул убакытка чейин үйдө ошол швейцария катары иштетем деген туугандарда сурап ушул бөлмөгө ушул чоңдугунда интерес кармаган экен. Мынакей кухня, узун турасы 9,5-га 3,5. Түштүк тарабынан чоң терезе жана батыш тарабынан чоң терезе. Бул жактан өзүнчө эшиктен кирип чыксаңыздар болот. Баняга раковина орнотулуп суу чыгарылган, газовый плита, дуалдар кафель могу жарымына чейин туугандар. Мынакей бир эле бул потологу аме экен, ушул бүт эле экен. Үй деле 2017-жылы салынган, жаңы эле салынган үй. Так, бул потолокко деле канчага миң аз эле сумманы айтты, ошол баада натяжной потолок уже эсептеп койгонбуз дейт. Аз эле эме сумма кетет дейт. Эми экинчи этажын көргөзөйүн туугандар. Так. Бул мынакей экинчи, мансард экинчи этаж деп аздароо. Экинчи этаж эмес, мансард деп комментарий келип калчу да. Адашып калдым туугандар. Кээде адашсам өзүңүздөр карап байкап бериңиздер, маалыматтарды мансардка чыгып эле. Оң тарапка карай кирсек, бир бөлмө. Мынакей. Түштүк тараптан катарынан 3 терезе туугандар. Полдор ламинат, потолок гипсокартон, дуалдары обой жана бул экинчи бөлмөсү. Бул экинчи бөлмөсү, түштүк тараптан терезелер. Түндүк тараптан терезелер. Мына ушундай. Эми короосун ачып калган маалыматты берейин. Мен эле сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми сиздерге мен калган маалыматтарды берейин. Бул жакта баня. Баняга бул эштен да үйдүн өзүнөн кирип чыксаңыздар болот. Так. Бул банянын ички тарабы. Киргенде эле мондай бир бөлмө. Потолок пластик. Так, андан ары жакта дагы бир мондай бөлмөсү, анан бул жакта парилка жайгашкан туугандар. Дагы эмне маалымат калды айтылбаган. Дордой Моторс Кудай берген базарлары жакын үйүбүзгө туугандар. Жөө эле барып каласыздар Дордой Моторско. Басы 78 000 доллар сурап үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эсител деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.